Бутақты 90 градусқа ийгендин эсебинен мына ушундай толук түрдө мөмө бүчүр пайда болгон. 5 февраль байчекелер чыгып тургунуке. Бүгүн 5 февраль 2 жылдык көчөт. MM106да Scarlet Spur сортунда. Эки моментти көрсөтөйүн. Бул жерде көчөттү отургузгандан кийин лидердин жанында 4 бутагы болгон, мына ушундай. Биринчи жылы 4 бутак өсүп чыккан. Астында 5-чиси өсүп чыккан. Биринчи катардан. Демек бул күчтүү өскөндүктөн муну мына ушул жыгачка ийип, мына ушундай байлап койгонбуз. Ийип койгонбуз. Калган 4-өөнү мына ушул кольцо болуп турган жерден кескенбиз. Натыйжасы лидер менен кошумча жарышкан бутактар пайда болгон. Демек мунун астында эч канча мөмө жок. Балким 1-2 мөмө болушу мүмкүн бул. Демек бул толук кандуу тик бутактар мөмөгө эмес, өсүүчү болуп өсө баштаган. Демек муну быйыл дагы ушул жерден кыскартып кырка турган болсок, демек кийинки жылга дагы бул жерде мөмө бүчүр аз же болбосо пайда болбошу дагы мүмкүн. Бирок денесинде бул жерде ушундай мөмө бүчүрлөр пайда болгон. Малинин арасында болгондуктан буга сикатка, мындайча айтканда бука баштын оорусу түшкөн. Буга эрте жаздан баштап медный купорос же болбосо ИСО деген дары менен дарылашыбыз керек. Сиздер менен Бага Сур Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар.